Ала тоом мен таянар тирегим, кош канатым, бирим экен бир элим. Эне тилим денемдеги кан болсо, ата журтум анайланткан жүрөгүм. Жаш калемгер Жамин Көлбаев балдарга арналган ырларын байма-бай эл алдына тартуулап келет. Өспүрүмдөрдү патриоттулукка тарбиялаган чыгармаларын жаратып, аз да болсо балдар адабиятына салымын кошсом деген ниетте бир катар эмгектерин жаратып келет. Ошол балдар адабиятына кызыккан адамдарга балдар адабияты кандай болуусу керек деген суроо жаралат. Бул суроого балдар адабияты жалпак тил менен жазылган, жөнөкөй, анан элестүү болуш керек. Анан баягы ой чабытты өстүрө тургудай керек болсо суроолуу болуш керек деп дагы айтсак болот. Табышмактуу болуш керек. Ушул нерсени жазганда анан ошол балдар адабиятына чыгарма келип чыгат да. Журналист Жамин Көлбаев жакынкы жылдары балдар жыйнагын чыгарсам деген тилекте. Анткени жараткан чыгармалары чакан китеп чыгаруу үчүн улам толукталууда. Мына ушундай таланттарды колдоо менен балдарга туура тарбия берүүгө үндөгөн чыгармаларды жайылтуу үчүн Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан сынак уюштурулууда. Ошо балдар үчүн жазылган чыгармалар аябай солгундап бара жатат да. Биз буга өзгөчө көңүл бөлүшүбүз керек. Ошо балдар үчүн жазылган прозалык, поэзиялык, драмалык чыгармаларга ошо атайын жазуучуларга стимул берүү максатында Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан ошо 2 жылда бир балдар адабияты үчүн сыйлык берилет. Бул 2008 жылы өкмөттүн токтому менен бекиген. Ошондон бери салттуу түрдө берилип келе жатат. Мына быйыл биз 2020 жылдын декабрь айында атайын жарыя кылганбыз. Ушул акыркы 2 жылда жазылган балдар адабияты үчүн чыгармаларга ошо сынак жарыяланды. Сынак өспүрүм курактагы балдарга арналган эң мыкты поэзия, проза жана эң мыкты котормо номинациялары боюнча өткөрүлүп, мамлекеттик тилди өнүктүрүү, балдар адабиятынын мыкты чыгармаларын жаралышын шарттайт. Аталган сынакка калемгер Жамин Көлбаев дагы катышууну максат кылып даярдык көрүп турган чагы. Бул нерсеге катышуу максаты менде дагы болгондуктан ушул нерсеге катышып көрөйүн деп атам. Бул сынакка эгерде бул сынактын баягы катышып атканыбыздын себеби чындап жогоруда айтып өткөндөй эле бул сынакка баягы жаштардын канчалык деңгээлде бере алар экенбиз, баягы азыркы заман талабын депчи. Ошо сыяктуу азыркы заман талабындагы ырларды же болбосо чыгармаларды балдарга тарбиялык маанисине айкалыштырып бере алар экенбиз деген максатта катышып атам. Маалымат үчүн айтсак, сынакка чыгармалар мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коомдук уюмдар менен мекемелер тарабынан көрсөтүлүшү керек. Көлөмү басмаканалык шрифт менен басылган 6 нускадан кем эмес санда берилиши абзел. Чыгармаларды тапшыруу 2021 жылдын 1 мартына чейин кабыл алынат. Жеңүүчүлөргө сыйлыктар ушул жылдын 1 июнунда балдарды коргоо эл аралык күнүндө тапшырылмакчы. Андыктан катышууну каалаган бардык чыгармачыл жарандар үчүн мыкты мүмкүнчүлүк түзүлдү. Диана Советбекова, Жеңиш Абдылдаев, жаңылыктар Нарын шаары.